Кандай ичинде адам аз болтабы? Адам азыраак. Акча бербесе адам келбейт экен да. Акча бербесе адам келбейт экенден. Адамдарга маалымат жакшы жеткен жок да. Мындай себеп мына түшүндүргөн жок. Кантип салыш керек, кантип колдонуш керек деп маалымат аз болгон. Потому что азыр эми местный телевидениени же көрүшпөйбү же эми Техникалык каражаттарга байланыштуу азыр сбой связи болуп турат, э? Иштебей турат, мына көрсөңүздөр болот. Видите, вот Неден экен эже? технический. Интернеттен? Технический не получается. Азыр өзүнчө өчүп кайтып жанат. Өзүнчө өтүп жүрүп калат. Бирок интернет барбы жокпу? Интернет азыр немеге. Сбой связи болуп турат азыр, э? Связи болду азыр. Но сейчас по всему Кыргызстану технически неполадки, наверное, сбой связи. Кандай болуп атат эже? Жакшы. Бардыгы мыйзамдуу, тынчпы? Мурдагыдай эмес. Тынч. Мурдагыдай эмеспи? Мурдагыдай эмес. Бардыгы тынч, жакшы. Саламатсызбы, бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Жалпысынан алганда бул шайлоого 21 саясий партия ат салышууда. Бир мандаттуу 36 шайлоо округунан 282 талапкер катышып жатат. Учурда бүгүн түшкө чейин Ош аймагында элдин келүүсү абдан солгун болду. Түштөн кийин шайлоочулар шайлоого көп келет деген үмүттөр бар. Биз түз байланышта, ошол кайсыл жерде кандай учурлар болбосун, биз түз байланышта иштеп жатабыз. Сіздерге соңку маалыматтарды жеткирип турабыз. Кыргызстанда жаңы шайлоо мыйзамына ылайык бул рет 90 депутатка мандат берилет. Партиялардан 54, бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланат. Биз менен бирге соңку маалыматтардан күзөтүп туруңуздар. Азыр биз Ош аймагындагы шайлоо кандай тартипте өтүп жатат, ошону биз сиздерге көргөзүп беребиз. Ош шаарындагы 53-04 шайлоо участкасындабыз. Бул жакта азыр келген адамдар абдан солгун. Буга чейинки шайлоолордо дал ушул жерлерде абдан элдер көп болгон. Азыр эми ушул кирди чыкты адам деле байкалбайт. Бир-эки адам бар экен. Ассаламу алейкум. Сиздер шайлоого? Биз шайлап чыктык уже. Шайлап чыктыңыздарбы? Кандай ичинде адам аз болтабы? Адам азыраак. Акча бербесе адам келбейт экен да. Акча бербесе адам келбейт экенден. Буга чейинки шайлоодон акча алып келип калган да элдер дагы. Элдер ошону көрүп калды да. Азыр эми адамсыз эми после обеда келсе керек эми адамдар. Азыр воскресенье уктап атат да, эми уктап туруп келет адамдарчы. Макул, тынч болуңуздар. Майли. Ишине кирип баштай берели мына. 27 шайлоо участкасын айтып атышат, аллеяга өтүп койгула. Ош шаарындагы ошо 27 шайлоо участкасы бар, 27 мектепте. Ошол жакта абдан ызы чуулуу окуялар көп катталат. Аллеянын ичинде ачык акча таратылат деп айтышат, бирок эми такталбаган маалымат бул. Саламатсыздарбы? Шайлоого кирип чыктыңыздарбы? Кандай болуп атат эже? Жакшы. Бардыгы мыйзамдуу, тынчпы? Мурдагыдай эмес. Тынч. Мурдагыдай эмеспи? Мурдагыдай эмес. Бардыгы тынч, жакшы. Өз эрежеси менен кирип чыктык. Эч ким деле жок экен да азыр, э? Жок, бар экен адамдар, бир 3-4 очередь менен кирип атабыз. Бар экен. Ийгилик болсун, э? Ар бир шайлоо участкасынын алдында күч кызматкерлери тартипти көзөмөлдөп турушат. Корчканы көрсөт. Бир сыра карап коелу. Саламатсыздарбы? Мына бул жакта атайын кызматтын өкүлдөрү, жарандардын антисептиктер бар бардыгы, э? Абдан жакшы. Текшерип коңуз мен дагы. Так, извините. Маска үчүн чоң рахмат. Саламатсызбы? Кандайсыз эже? Жакшы. Как вы? Вы Жакшы. аккредитация? Ооба. Хорошо. Жакшы өтүп атабы эже? Жакшы, аябай. Жакшы өтүп. Абдан жакшы. Бул кайсыл шайлоо участкасы? Маалымат берип коесузбу? 5304. Сизде мына рахмет бар эже. Председатель ушул участканын Жорабаева Анара Асановна. Негизинен элдин келүүсү кандай болуп атат? Бул жолу солгун болуп атышат, э? Ну, эртең менен саат 11-ге чейин жакшы эле келишти. Азыр саат 11 болуп атат. 11-ге чейин жакшы эле келишти. Азыр затишье болот, эми где-то после обеда начнется. А так, я думаю, где-то если у нас 1946
где-то процентов 30-40 будет посещаемость, прогноз. А так спокойно наблюдатели от партии, от общественных сидят, медики работают, видите, люди подходят. Да, единственное, чуть-чуть АСУ у нас сбои несколько раз, вот эти большие, длинные очень эти бюллетени, и они же не рассчитаны, они где-то застревают. А так, в таком реальном режиме, тихо, спокойно, милиция на посту, операторы АСУ здесь, кабины на расстоянии, все соблюдены, все дистанции. Эжеке айтсаңыз, улуумундагылар азыркы эми 2 бюллетень берип атпайбы, кагаз 2. Шайлaganda мындай адашуулар болбой атабы? Түшүндүрүштөр кандай болуп атат? Биз аларга айта албайбыз. Адашуу болуп атабы? Китеп коюлган талапкерлердин. Жанагы если эми кандидаттарда анда проблема жок болуп атат. Партийлерге, но мы можем считать, если партия, например, биринчи атамекен же там 21-чи кайсы болсо ошолорду чызып коюп, если жанагы кругляшок точкаларга койбосо, это все равно действительно считается партияны шайлар деген. Эми адамдарга телевидениедан силер көрсөтүп аттыңар, агитаторлар айтып атты, биз азыр айта албайбыз да. Мы не имеем права аларга түшүндүрүп тигиндей мындайда. Биз только алгыла бюллетенди урнага өткөрө, ар жакта китеп турат деп айтабыз. Абдан жакшы. Так что кандай ийгилик. Байкоочулар экен да бул жагы. Байкоочулардан Байкоочулар кандай өтүп атат? Жыйын ким сүйлөп коет? Сиз сүйлөйсүзбү? Кандай өтүп атат эже бул жакта элдин шайлоого келүүсү, мыйзамдуу эле өтүп жатабы? Кандай болуп атат? по закону как идет? Ну, по закону, да, все идет без нарушений. Единственное только вот то, что сбой идет в избирательных этих ящичках. А так все хорошо. Бул неге яшик, неге мындай жакшы иштебей калды атта деп ойлойсуздар эже? Аны не деп түшүндүрдү сиздерге? Биринчи дедиби? Жакшы иштеп туруп эле негедир иштебей калып атат, кайрадан иштеп кетип атат. Демек бул техникалык каражаттар бул күндүн сууктугуна байланыштуу болот дейт. Жок, андай эмес. Бул жерде бул мына уже бул жылы 5-чи шайлоо өткөзүп атабыз да, бардыгы стандартный бюллетендер. Азыр мына бюллетень, узун бюллетеньге оно не рассчитано. Просто техническое, это технический недостаток нашего, наверное, верховных. Это ЦИК, может быть, надо было им разработать. Видите, одинаковые бюллетени, маленькие, нормально, а вот именно проблема, что мына узун 21 соңунда бул жакта да, 21 партиялардыкы болуп атат. Ошол проблема, техническая проблема. Технический проблема. Не человеческий фактор, не адамдар неправильно эмес. Именно ошондой проблема болуп атат да. Просто урна кичинекей, бюллетендер чоң, эме киргенде нар жакта там это застревает. Азыр салып атканын көрөлүчү мына. Азыр карагыла. Вот ошо узун экен да. Азыр стационарныйга салгыла деди, бакпаса ак түзүп. Тиги жок, азыр жазыптыр, что жок, силер салбагыла, стационарды не используйте деп. Азыр эми ошону суроо беребиз да. Эмнеде? Анан все-таки мен ойлойм, адамдарга маалымат жакшы жеткен жок да. Мындай себеп мына түшүндүргөн жок. Кантип салыш керек, кантип колдонуш керек деп маалымат аз болгон. Потому что азыр эми местный телевидение же көрүшпөйбү, же эми маалымат бол, наверное. Азыр элдер телевидениеде деле көрүнбөй калды да. Элдин бардыгы соцсет менен, интернет, YouTube менен өтүп калды да. Ошон үчүн түшүнбөй атат адамдар да. Ооба, түшүнбөй атат да. Еще у нас люди просто адамдарга жакшы түшүндүрүп берген да. Опять недоработка, да, много? Это двойной получается. Стандартный бюллетень
в 2 раза больше надо бюллетень. А рассчитано ошол бюллетень форма бюллетень. Бул жолку шайлоодо шайлоочуларга 2 бюллетень берилет. Бири саясий партияларга добуш берүү үчүн жана ошондой эле анын ичиндеги кандидаттарга добуш берет. Экинчи бюллетень бул бир мандаттуу шайлоо округдарынан катышып жаткан инсандар бул шайлоо урнасынан өзүнүн добушун бере алышат. Ушурда Кыргызстан аймагында жалпысынан алганда 700дөн ашык байкоочулар, эл аралык байкоочулар бул шайлоого көзөмөл жүргүзүп жаткан мезгили. А интернет у вас он подключен или он интернет через оттуда, да? Оттуда. Видите, вот Неден кенеже? технический. Интернеттен? Технический не Өз получается. азыр өзүнчө өчүп кайтып жанып атат. Өзүнчө өтүп жүрүп атат. Бирок интернет барбы жокпу? Интернет азыр мына эмге. Сбой связи болуп турду азыр, Связи болду азыр. Но сейчас по всему Кыргызстану технические неполадки, наверное, сбой связи. Везде. Сейчас тем более сколько? Только в городе Ош 78 участков работают. Поэтому в усиленном... Сейчас как раз такой пик, да? Что люди приходят, голосуют. Что, я говорю так. Эми бул дагы техникалык каражаттарга байланыштуу азыр сбой связи болуп турат, э? İşte turат, мына көрсөңүздөр болот. Бул эми канча убакытка созулушу мүмкүн эми? Бат эле эме болобу? 2-3 мүнөт. Бул жакта адамдар келип калыптыр. Күтүп турсаңыздар болот. İnternet hazır ölçüp candı. Kütüp turgulaya 2 minut. Ne olar ötse de sizlerdi girgizeriz. Тынчыр. А жанды? Жанды. Мына, урматтуу көрүүчүлөр, бул техникалык каражаттарга байланыштуу азыр иштебей калды эле. Кайрадан интернет иштеп, мына иштеп баштады. Негизинен азыр учурда сбой связи болуп, бүткүл аймакта ушундай болуп атат дейт. Ушундай бир өчүп, бир жанып каражаттар мына жанып калды. Шайлоочулардын электрикалык каттырып өткөн асфальттары. Kalkın,